Гүлбарчын 3 жаштагы баласы менен ооруканада жатканына бир жумадан ашып калды. Наристенин кызамыкка чалдыкканын алгач байкашкан эмес. Дене табы жогорулап, бала кыйнала баштаганда тез жардам чакыртышкан. Температура болуп, ичи өтүп, аппетити жок болуп, эчтеке жебей алсырап калды да. Скоро менен келдик бул жака. Кудайга шүгүр бүгүн жакшы болуп калды. Тамак жеп, ичип, температурада кээде болот, ошо дары берсек жакшы болуп калат. Ошентип эле жүргөнбүз, бирок кийин мындай көрсөм да оорулар болгонун билген жокпуз. Жыл башынан бери өлкө боюнча кызамык оорусуна чалдыккандардын саны 3289 болду. Республикалык эмдөө борборунун маалыматына ылайык, алардын көбү 4 жашка чейинки балдар. Айрыкча эмдөөдөн өтпөгөндөрдүн арасында аталган илдет көп катталууда. Өтө курч түрүндө өткөн жугуштуу оорулардын бири болуп эсептелет. Бул бат тараган, бат жайылган оору, аба аркылуу жуккан оору. Көп учурда бул жаш балдар, наристелер ооруйт, бирок чоң кишилер да ооруп атат, жаш өспүрүмдөр да ооруп атат. Бул оору жанакы эмдөөнү убагында албаган балдар ооруп атат. Почти 100% ошондой балдар ооруп келип атышат. Кызамык жана кызылчага каршы кошумча эмдөө компаниясы 9 айдан 7 жашка чейинки балдар арасында уланууда. Бүгүнкү күндө 450 миңден ашык бала вакцина алды. Бул 76%ды түзөт. Инфекциянын таралышын токтотуу үчүн 95%дан жогору болушу керек. Ушу 16-жылдан бери биз учеттук отчеттук формага киргизип, ушу баш тартууларды каттап келебиз. Эгерде 3-4 жыл мурун бул учурлар 8 миң, 6 миңди түзсө, биздин 9 айдын эле жыйынтыгы менен бул 17 миңге чейин азыр катталуу болду. Биз 755 миң дозаны алганга үлгүрдүк сентябрь айына. Бул $1 миллион каражат ошо гуманитардык жардам болуп келди. Биз Кырдал, Курчаган, Бишкек шаары, Ош обласы, Чүй обласы жана Ош шаары боюнча ошол малда кырдал күчөп турган үчүн биз компаниябызды баштаганбыз. Адистер бала кездеги пландуу эмдөө калктын башка катмарын кызамыктан коргоого жардам берерин эскертет. Учурда кызамык оорусунун очогун чектөө үчүн айрым билим берүү мекемелери дистанттык окутууга өткөрүлүүдө. Бишкек шаарында 2 жеке менчик бала бакчада жана мектепте, Караколдо 1 мамлекеттик бала бакчада катталды. Ал эми 30 октябрда Жалал Абад шаарындагы 2 орто мектепте илдет катталгандыктан карантинге жабылган. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.